Эртең 80 жылдык мааракебизди өткөзөбүз, научно-практический конференция катары деп атабыз да. Анан ушу 120-ны башкарган үч өңөр туура эмес ситуацияны биздин астыбызга тартуу кылып атасыздар. Бул жалгыз эле вице эмес, 2 вице спикердин дагы жоопкерчилиги тоодой. Оюнчук оюн эмес да бул жер. Ушуга өзүңөрдүн көз карашыңар кандай, сиздин спикер катары? Ушундай ситуация болуп калганына, эртең эмес, бүрсүгүн эмес, бүгүн каралып атканына, эртең 80 жылдыкты кандай маанай менен тособуз? Акылбек Үсөнбекович, мен башында да жооп бердим. Мен регламент менен, мыйзам менен кетип атамын. Фракциянын сунушу келип түштү мага. Ар жерде так көрсөтүлгөн 72 саат, анан 5 күн деп турат. Комитет өттү, комитеттин чечими чыкты, фракциянын чечими мага келди, комитеттин чечими келди. Мен өзүңүздөр айткандай, төрага катары, модератор катары бүгүнкү азыр саатка алып чыкканга укуктуумун, милдеттүүмүн. Башка жол жок, жылдыра албайм. Эгерде мен азыр карабай койсом, кийинки бир жумадайын карасам, дагы айтасыздар, убакыт өтүп кеткен турбайбы мунун деп. Анда эмне деп жооп берем? Мен сизди парламенттин төрагасы катары сыйлайм. Модератор деп айткан эмесмин, өзүңүз айтып атасыз. Бирок лидердин ошондой өзүнүн сыпаты болот, касиети болот, жыр чатагы жок, бүтүрүп кое турган нерселерди.